ар бир элдин сөз асылынан жаралган рухий байлыгында анын улуттук дөөлөт, ар намысы жана сыймыгы экендигин башкаларга таасын таныткан таланттар болот. Бүгүн биз сөз кылалы деп жаткан акын, жазуучу, публицист Качкан Оторбаев да ошолордун бири. Сөзүбүз кур болбошу үчүн акын менен кошо аны самап таанышып, ырларын угуп, ой бөлүшөлү деген жаштар арасында чогуулууну тура көрдүк. Бул кездешүүдө элибиздин өткөнү менен азыркы турмушуна улуттук ар намыс аркылуу жан киргизип, алардын ажырагыс байланышын поэзия, проза аркылуу бекемдеген, көркөм чыгармаларды жараткан инсан экенин белгилеген белгилүү адабиятчы сөзүнүн акырында мындай деди. Туас акын. Бул сөздүн мааниси терең. Себеби акын болобуз деп аракет кылгандар толуп атат. Үйдө турганга окшогон пенсионерлер 2 сааттын башын кураштырып китеп чыгарып атат. Ал китепти өзүнөн башка эч ким окубайт. Себеби ал китеп эч кимдин сезимин козгобойт. Акын деген киши ыр чыгарыш үчүн ал жүрөктөн чыгып жүрөккө жетиш керек. Сезим болуш керек. Ошону лирика дейт. Лирика дегенде байыркы гректердин термини. Биз үстөн тургусун токтобуз. Сезимден чыгып, сезимди козгош керек. Анан кийин демек сезимди козгой турган акын. Бул кол өнөрчү эмес. Нагыз туаса акын. Качкан Оторбаевдин көркөм ой жүгүртүүсү эң алды улуттук философияга, элдик акыл сөзгө, макал лакаптарга жана эл арасындагы мыкты инсандар жөнүндөгү аңыз сөздөргө негизделген. Анын чыгармаларында ыр, лирика, поэзия, сатира, публистика, трагедия, оптимизм баарын байкоого болот. Бул тууралуу көрсөтүүнүн жүрүшү баяндайт. Тоодо калды элестер, көпөлөк кууп жыңайлак. Кереметтүү соң көлдө, көк шиберлүү белесте. Күндөр жылса кемедей, күмүш саадак жебедей, күчүнө күч дем берип, күтүп жаткан энедей. Айылда таң салган таңы тура, ата кем эске түшөт ар бир оба. Энекем нур төгүлгөн жүзү менен ай, эркелеп эркелетип тамын сунар. Сиз Качкан агайды окутуп турсуз. Бала чагы кыял жоруктарынан бир кеп салып бербейсизби? Жок, шай келең эле. Ойнок бала болчу. Анан окууну жакшы окчу. Бирок сезими жакшы эле. Сезими жакшы болчу. Унутчу эмес. Баланын алгандай болот. А бүгүн айтсаң ана окубаган бала болот. Бул шай келең ойнок. Эрке бала эң баш болбойбу, айланайын. Анан ошондо айтканды эртеси кайта сразу айтып берчү. Акындын сыйкырдуу калеминен жаралган поэзияларына кызыгып,
оончуларыбыз оон жаратса, төкмакындарыбыз ырларын дастанга айлантып элибизге тартуулоодо. Бүгүнкү күндө Элмирбек Иманалиев менен ата журт, кыргыз эл, жумгал, андагы асыл адамдар ушул сыяктуу ондон ашык көлөмдүү дастандар жаралды. Биз бул сапарда акын менен жаңы дастандын бет ачарына күбө болдук. Өткөн тура эчен жылдар билинбей, элестериң эсте турат бүгүн да. Кербен тарткан керемет көч сыяктуу көчүп барат ак булуттар тигинде. Жашоо турмуш ченеми бар нерсе экен, эне кемдин түйдөктөлгөн жибинде. Жеткенде сездим ата кадырын, эр тартканда билдим мене кадырын. Эртелиге чүйгө кечте келгенде, энем байкуш караныма жалынып, атам турчу жүздөрүнөн нур жанып, эгер укса менден жакшы жаңылып, кожурашып отур челек талайга, коюу түндүн түн пардасын жамылып. Жүзүбүздөн чыккан ошол жылмаюу, жүрөгүмө канат берчүң арула. Колдор эң бир кооз жөрмөгөн, энем салган алдымдагы көлдөдөң. Эм ойлосом төшөк эмес жүрөгүн, төшөч экен энем байкуш эмнеге. Көздүн майын көп жылага коротуп, көзгө сүрүткөн көнөргү сал эмгегин. Элди журттун эчен жолу кыдырып, эч бир жерде мындай сыйды көрбөгөм. Катар төшөктөрүн сал желе, кайтып келсем жумушуман эл менен. Карап көрсөм, ойлоп көрсөм эмимен, мээрим төгүп караныма жалынып, кайран энем кубанч экен дембедем. Тарткандан ат жалынан асылып, атам ай байкуш айтып мага акылын. Мүнөзүндө бар экен коулуулук, түшүндүрчү турмуш жайын акырын. Ата менен айкөлдүктү түшүндүк, эне менен мээримдикти кечирдик. Эгиздердей алар жүрчүң ээрчишип, эл катары кечип турмуш сакымын. Баласына бар тамагын белендеп, ачпасын деп бир курсагы келерде. Кечке жүрсөң жумуш менен кармалып, коркконунан кээде байкуш элеңдеп. Сана тартып санаар качың энекем, саз тумолоп жатып калсам эгер мен. Жылдар өттү жылып жылга жалгашты, эне атасыз ээсиз күнгө алмашты. Бирде өйдө бирде ылдый закымда, өттү күндөр сайташындай салмактуу. Баркын билбей убагындан атамдын, байкабапмын анын көргөн азабын. Жылдысымал жылда барат суюлуп, пайгамбардай сүрдү анын катары. Кандуу согуш кар жалтып тырдалайын, көздөрү жок азыратаң апамдын. Кантип актай менекемдин эмгегин, кактап сүтүн тун уйкусун бөлгөнүн.
Тамтуң басқан наристесін жетелеп, байқұш атам ат көңіріп келгенін. Адам қылып ел қатары чоңойтуп, ақыл менен ай көлдікті бергенін. Қайран енем айқчынының сынығы, қайран атам көк чайнектің турубу. Уағында ақыл қалжап силерге бер албадым, жүрегімден жылулық. Ат енемдің алделетіп балача, ақ бешікте терметсем дейм чынығы. Айлаған чайым алардың көзі жоқ, ағат көзден ысық жашым сығылып. Қайрандарым қайран асыл адамдар, кетіпсіңер келбес жайға чынығы. Пайғамбардай барқың азыр сезілет, салыштырып айтсам сөздің не чындығын. Пайғамбардай барқың азыр ой сезілет, салыштырып айтсам сөздің чындығын. Isık kөл, жайда салқын, қышта жылу. Isık көл қасиетті қырғыз көлі. Қылымдың қол жетпеген сересінде қырғызыма бұйрыпсың, ырысқымды. Бұл жылы мен қайрадан өзіңе келдім. Бирок жалғыз емес, неберелерім, балдарым, жана алардын апасы менен. Кылымдан бери кымыздай кылкылдап, каукардай жарк-журк этип жылтылдап турган мүнөзүң менен мени магниттей өзүңө тартат. О касиеттүү ысык көлүм, сен аталардын арзусуна татыктуусуң. Кылым карытып, кыргыз элин сактап келдиң. Адамды таң калтырганы сенин кышың жылуу, жайың салкын, сенин бетиң айнектей таптаса, акактай тунук көлсүң. Кыргызыма кылымдар бою кут болуп тура бер, тереңдикти, тазалыкты, тунуктукту сенден үйрөнөлү. Сен жөнүндө сенин жээгиңде басып, эс алып жүргөн мен булакактай ыр саптарым сага арнап жаздым. Ысык көл сенде жатат кылым сыры, акактай тазалыгың, тунуктугуң. Ар дайым мен өзүнө тартып турат айнектей көл жээгинин сулуулугу. Isık kөл сенде жатат кылым сыры. Аталар барктап, баалап берген сынын. Атамдай жүрөгүмдүн тереңинде энемдей сен турасың, сагындырып. Тентек жел бетке согуп тартынбаган, жээгиңде басып жүрдүм шарпылдаган. Ак куулар, каз өрдөктөр кайкып учуп, абаны аба чарып каркылдаган. Ысык көл, жайда салкын, кышта жылуу. Ысык көл касиеттүү кыргыз көлү. Кылымдын канчалаган жылдарында кыргызга тартуулай бер ырыскыңды. 24 июль 2012 жылы. Качкын агай поэзия, проза, санжыраларды, оонду ырларды жаратат экен. Бир адамда ушунча талант болушу мүмкүнбү? Качкын Оторбаев чоң таланттуу адам. Анан кийин бул акыркы 20 жылда бир 8 китептен ашык китеп чыгарды. Ошондо жанагы Жумгал дастан деген 3 томдугу, анан куйручук жөнүндө, мидин жөнүндө, жумгалды кайра көргөнү жөнүндө ушу бир топ китептер чыгарды да. Анан муну карап мен жанрын атайын карадым. Жанрын карасам, мында жанагындай поэзиядагы, прозадагы,
айтымдар дагы, санжыра дагы, пародиялар дагы, обондурлар дагы, анан кийин мондай юмор, сатиралардын ар кошкон эмелери турат да, очоктору турат. Көрүнүктүү инсаны, атуулуу, жараны, чыгармачыл жагынан такшалган, ишкердик жагынан да өзүн көрсөтө алган, анан ушу биздин улуттук ата салтыбызды колдогон, үрп адатыбызды колдогон, аларды өстүрүүгө, өнүктүрүүгө аракет кылган, ошончо эле өзгөчө кыргыздын алтындай болгон жана ооз-эки элдик чыгармачылыгын, башкача айтканда учкул сөздөрдү, уламыштарды, жомокторду, макалдарды, лакаптарды өзүнүн 5 колундай билген киши экен. Жумгалдын бул энциклопедиясын жазганда Жумгалды жогору жагы, анан төмөн жагы деп коет. Так, Медет Таткадан баштап илгери жогору жагында турган, муну көкүрөгүдөй. Курман кожо Кулчыгачты. Курман кожосу жогору жагы. Кулчыгачы Кызыл Тудан ылдый кетет. Бул Байзак баатырдын айылы болуп кетет. Эми бул таланттардын жери Жумгал өзү. Мындан кимдер гана чыккан эмес. Гүлсара Бешеналиева, Таттуу Турсунбаева, Муратбек Рыскул, эмне деген кишилер булар. Медин Алыбаев. Эми буга чейин деле булар жөнүндө эч ким жазган эмес. Ушулар жөнүндө ар бирине бирден томдор арнаганда бул жигит. Качкын атуулуу, ошо Жумгалдын атуулуу катары ошодон өсүп, өнүгүп элге журтка көрүнгөн инсан катары Жумгал жөнүндө көп китептер жазды. Kağılayın kasiyetli Jumgalı, kanca gelsem kambaçsaga kumarım, aytıp koycu emnedanın kırıları, yüreğime kanat veri dardayım, gümüş çaçkan Anadolu'nun nurları, gümüş çaçkan Anadolu'nun nurları, kağılayın keremetçere Jumgalı, Kengirsigen dala düzün kırlarım, köpelek kup gelip jatkan esene, yedirek ey balalıktın yıllarım, ömür sala koy sesimge, koy sesimge özgöçüm. Men özümüzü sağımganda harbayım. Kağılayın talantlardın mekeni, el içinde aytılgan söz bekar bir, toğsu taşı toprağı altında, kuyla bakkan mezgir sular özünde, yüreğime kubat deret, kubat deret ardayım. Men özümden kaytalıska kederdim. Bunda büt
Жумгалдын эле көрүнүктүү адамдар жөнүндөгү баяндар эмес, ошого Жумгал жеринин легендалары, уламыштары, аңгемелери, айтор ушу бүт баардыгын киргизилген да. Калың элдин катмарында жүрүп, ошолордун айткан дегендерин баарын куйма кулак кылып, кулагына түйүп, көңүлүнө сактап, жүрөгүнүн бурчуна кадап жүргөн киши экен да. Ошондуктан мен таң калдым. Мынакей а кишинин кийинки учурда 3 томдугу чыкты, удаа мына. Ушуларда бирөө үйдө калып калыптыр. Булар эми алып караганда ар бири, мулардын ар бири 35-40 басма табактан турат. Бул 3 томдук деген мындай китеп чыгарган киши катарында, китеп чыгаруу жаатында иштеген киши катарында ар бир китеби 30 басма табактан да. Аны 30 басма табактан 3 томдугун эсептесек 90 басма табакка жакын да. Бул деген абдан зор эмгек да. Бул күн-түн иштеген калемгердин иши десек болот. Качкын атуулу, ошо Жумгалдын атуулу катары ошодон өсүп өнүгүп элге журтка көрүнгөн инсан катары Жумгал жөнүндө көп китептер жазды. Анын кен байлыгы, анын кооздугу, жаратылышы, андан тышкары эң кызыктуусу ошондо жашаган элдер. Анын кулк мүнөзү, жүрүм туруму, жашоо шарты, мына ушунун баары ушу китепте камтылганда, ал китеп жанагы путеводитель сыяктуу эмес, анын тарыхка байланышкан, түпкүргө, революциядан мурунку тарыхка да аралашып кеткен жерлер. Ошондогу акындар жөнүндө, калык мидин жөнүндө мыкты жазганда. Жайлоо болот Жумгалдын бийик жери. Жашыл баркыт жапкандай жака белим. Тоо башына томуктай булут консо, тозоңуруп ызгар кыш келет деми. Жаш баладай жар кетип ачылганда, жазгы күндөй сагынткан салкын жели. Ата бабам кадырлап сыйлаган жер, абасы да, суусу да ырдаган жер. Айланада жымжырттык өкүм сүрүп, акын торгой кужурап сайраган жер. Байыркылар бапестеп сыйлаган жер, булуту да, шамалы да ырдаган жер. Санжыралуу сөздөрдүн олуясы, санчы-сынчы баа берип сындаган жер. Сары самал, кымызы бышылган жер, саба-саба көрөнгө кычыган жер. Саат сайын желеге айдап келип, самал төрдүн кымызы ичилген жер. Сармайдай томуруп ата бабам салт санасын байыткан кызырдай жер. Сөз кадырын баяртан сактап келген, сөздү баалап маңызын барктап келген, тоо суусундай күлкүсү шайыр чыккан тоолу келим ушулга Кудай берген. Ата бабам турагы Жумгал жери, амансыңбы? Сагынып сага келдим. Меке окшоп мен үчүн ыйык жерсиң, жаткан үчүн эн атам ушул жерде. Ден соолуктун айынан жылдан жылга келе албадым өзүңө, Жумгалыма. Өтүп кетти өмүрдүн ширин кези, өзүң менен болсом кана, кана. Абасы атыр жыттуу Жумгал жери, аркырап согуп турган салкын жели. Арубак кучагына тартып турат аталар өткөн жердин ысык деми. Баласы болгон үчүн мен Жумгалдым, айтууга акым бар болду деймин эми. Баласы болгон үчүн мен Жумгалдым, айтууга акым бар го деймин эми. Эми ушундай акылман чоң адамдар жөнүндө мурда эч жазылган эмес. Анда-санда куйручук жөнүндө жазылып жүрчү. Бирок бул киши Качкын толук изилдеп жазды. Эгерде бул
bunun har bir tom midin jönünde özünçe tom жазып çıkardı. Janagı Muratbek jönünde özünçe anan belki Çıybıl Aksakal degen çıkkan. Bu kişi altın geni kayakta, gömür geni kayakta, kara geçedeki. Gümüş geni kayakta, uşuların barını aytkan eken. Samın jasagan kişi eken. Bular jönünde söz bolgan emes, hiç kim söz kılgan emes. Ben taң kaldım da bu jigittin emesin okup alıp, özü bilen söyleşip, "Davay kitaplarını toluk ber. Men kızıgıp kaldım" dep, anan özümün pikirimdi gazetke жазып çıkargan. Жалғыз эле куйручук эмес, Мидин Алыбаевдин элге жетпей калган. Мидин 42 жашында кеткен, Мидинде акын кайра төрөлөбү төрөлбөйбү, 1000 жылда төрөлө турган инсан. Анан ошол Мидиндин жазылбай, айтылбай, элге жетпей калган ушул нерселердин баарын чогултуп, өзүнчө рухмуштай болгон сонун китеп чыгарды. Мидинге канчалар жазды. Эшек Дебдери деп да жазды, Байтал Дебдери деп жазышты, башка тигилердин баарын болбогон иштердин баарын да жалмаштырышты. Ишигил эле бар эле Мидин менен дос болуп эле мындай деген дегиндей деп эле билармандар көп болуп кетти. Ал өз учурунда жакшы жазгандар да болгон, мунун чыгармачылык жагын изилдегендер болгон, талдоого алгандар болгон, аларга рахмат. Бирок мынакей Качкындын, Оторбаевдин эмгеги бул мындайча айтканда көңүлгө тийе турган. Анткени мунун баскан тургандан баштап бардык тамаша сөздөрү. Анткени Мидин Дептирде коюп эле кээ бирөөлөр өздөрүнүн оюнан чыгарып эле ушинтип айткан экен деп урдурта беришет. А бул жерде чыныгы тарыхый чындык жатып атат. Чыныгы мындайча айтканда көркөмдүк жетишкендиктин эң эле туу чокусу болуп атат. Болгондо дагы ушунун өзүнүн сөзү менен жанында жүргөндөй кылып айтат да. 1000 күнгө бергис бир күн бар. 1000 деген элде акын бар. Мидиндей чыны чоң талант. Миллион элден бир чыгар. Койсоң да ташка башыңды, эл баалайт сенин затыңды. 100 жыл өттү Мидиндин, жүрөктүн чертип кылдарын, жүрөбүз жаттап ырларын. Куйручук менен Мидин кыргыз адабиятында ополтоодой орду бар, өзгөчөлөнгөн чоң инсандар. Мына ушулардын баары тең адабиятта портреттер ачылбай, анан кийин жазгандары калбай ооз эки калып калганда, мына ушул экини изилдөөчү катары баардыгын чыпчыргасын коротпой, ошол экинин Мидин кандай айтса, Куйручук кандай айтса, кандай даражада оолиялыктар кылса, даанышмандык кылса, ошонун баарын топтоп эл арасынан алып чыгып, жана элекке элегендей кылып алып чыгып татынакай кылып койду да. Бул чоң кыргыз адабиятында чоң эмгек. Ар бир инсан өзүнүн мекени, кичи мекенигенди жазууга милдеттүү, албетте. Колунан келгендери жазып атат. Бирок бул Качкындын мыктылыгы ушунда турат. Ал Мидин менен бирге ошол жумгал өрөөнүн жазды. Анын ичинде Тартиби Турсунбаева да бар. Анын ичинде анын атасы Кулманбек Турсунбаевдин комузчулугу жөнүндө койчу. Бүт баарын мындай бир өзүнүн жүрөгүнөн өткөрүп, өзүнүн дүйнө таанымынан өткөрүп, анан элге тартуулап атат да. Бунун өзү мисалы үчүн жумгал менен тааныш болбогон башка окуучулар үчүн өтө табылгыс нерсе. Таттүбүнүн тарыхындай татаал тарых болгон эмес. Буга Кудай сулуулукту да берген, буга Кудай талантты да берген. Бирок бу турмуштун жолунан кээде адашуулар болгон. Ушундай болот. Эгерде бийик учкан куш дагы кээ бир убактарда асканын арасынан өтүп баратып бир жерден болбосо бир жерден жагылып калат да. Вот ушул Таттүбүнүн тагдыры ушунчалык таланты бийик, ушунчалык бир адам суктана турган сулуулугу менен катар бул ишинин тагдырындагы татаалдыкты чагылыштырып берген да бул. Ак булутту аралап ай баратат. Аккуу болуп көлдөгө жай баратат. Адамдын кол жетпеген серисинен айга окшоп күмүш күлкү бизге чачып, алтындай Таттүбүгө бара жатат. Айнектин кетигиндей сулуулугу, ак ниет жаш баладай аруулугу, ар дайым бийиктетет кадыр баркын, аккуудай канат серипкен кылым да бу, арналып ага жазган ырымдай бу. Убакыт өткөн сайын кылым карып,
Элеси элде калган болуп тарых, эталону сулуулуктун, улуулуктун, таттыгы суу көздөн болсун чалыс. Таланттын тырмагына тең келеби, тажалдар алса дагы бусам намыс. Сур булут айдын бетин жабалабы, суук сөз эл ичинде аралады. Суктантып экинчи өмүр жашап жатат, суйкайган сулуулуктун аткан таңы. Кут болуп тебийиктен карап турат, жылдыздай жымың этип, күйүп жанып. Бүгүн биз Качкан агайыбыздын үйүндө ушул китептин бет ачарында келип олтурабыз. Жаңырларынан окуп, оондурларынан угалы. Ак толкундар бизге берсин кезегин, ак кул болуп айдын көлдү кечейин, арман бүткүз аз жашаган өмүрдө, ак сүйүүгө бир кайрылып кетейин. Кайдан алдың акыл эсти? Карашың калтыратып жүрөк тезди. Жашоонун кайгысыбы, кубанчыбы, жолуккан ошол мүнөт калды эсте. Аткан таңда аба таза салкында, ак кул болуп мен сүзөйүн каркылда, ак сүйүүмө ак кудай бет болоюн, ашыгыма жолугарда жаркылда. Санадай күндөр өттү сабалаган, сагынтып сай сөөгүмдү аралаган, караның ошол кезде мен жолуккан, кайдыгер жүрөгүмдү жаралаган. Сүйүүгө бир кайрылып кетейин, ал өмүрдүн өттү кетти кезеги, ал өмүргө кылсам дагы каниет, ак сүйүүгө мен тойбодум эченмен. Кагышы күчөп барат жүрөгүмдүн, качанкы элесиңди ойлоп сенин, сүйүүнү жүрөк менен сүйүп көргүн, билесиң анын баркын сүйүп өзүң. Сүйүү деген эмне? Жетип жетпес тагдырың, жел маяндай сени турган азгырык, күйүүтүнүн күлкүсү көп каткырык, коштоп турса ден соолугу жашчылык. Азыр мен агайдын ушул китебиндеги дагы бир ырды окуп берем. Ал сүйүүгө арналган экен. Анда ырдооңуздар. 10 күнү кетсем алыска, ойлор учуп жарышкан, отура албайм бир секунд, ойлоп сени зарыккам. Жүрүп турган канымы, жүндөй тыткан жанымы, 100 жыл көрбөй калган сыйт, жүрөктөгү сагынуу. Ойлор токтоо бербеген, ой бактысын сермегем, ополтоодой сезим күч, ок канаттай сермеген. Менен мен биринчи чыгармасын Калык Акиевдин обону менен аткарып бергенде эле, ого сенин комузуң да калыктын комузу экен, обонуң да калыктын обону экен. Калык эле болуп калды, калык кайра тирилди деп эле ошол күндөн баштап бул киши мени мындайча айтканда кой берген жок. Адан кийин экинчи чыгармасын мен бир аткарып калдым. Ошондон баштап биз бири-бирибизди адам катары дагы, чыгармачыл адам катары да тааный баштадык да, тереңдеп. Анан албетте бул кишинин чыгармалары мага дээрлик бардыгы. Башкача айтканда, Качкын агабыз кара сөз менен жазган
мемуарларынан баштап же болбосо ошо кара сөздө жазган куйручук тууралуу бир нече китептерди чыгарды, Мидин Алуаев жөнүндө чыгарды. Ошол нерседен улам бул кишинин куйма кулак, анан элдик фольклорго өтө жакын экенин багамдадым да. Мындайча айтканда, мен менен иштешүүгө, мен бул киши менен чыгармачылык менен бирге иштөөгө мындай жеңилдик, эркиндик бар экенин туйгандан баштап анан тыгыз байланыш баштадык. Мунун теги мыкты. Бул деген Түндүк Кыргызстанда Медет Татка деген чоң адам болгон. Ошо экенин небереси Куйручук, ушул кишинин чоң атасы болот. Куйручук деген аябай олия, данышман, санжырачы, манасчы, акын, балбан болгон 28 өнөрдүн ээси болгон. Ошо чоң атасынын тукумун тарткан Турбаева. Куйручуктун акыл насааты, Куйручуктун акыл сөздөрү, тамга баска, жана ташка тамга басканда болгон кылык жоруктары ушул биздин бала бакырага кийин бир нуска болор бекен деген тилек менен ушунун баарын чогултканда, бул өзү качкындын бир атуулдук өзүнүн бир милдети болуп эсептелген да бул өзү. Касиеттүү Жумгалдын кадырын айтсак канчалык, Куйручуктай атаны кубанып айтам жар салып. Учурунда сүйлөсө, уккан эл турган тамшанып, сынчылыгы бир укмуш, сыпаттап айтса анчалык. Тагдыр буйруп Кудайды арыган киши экен, бул поэзияга гана жакын эмес, кара сөзгө да ушунчалык устат экен. Ошо карап отурсаң бири-бирине кайталанбайт. Бир эле сүйлөмдүн ичинде кээ бирөөлөр бир эле сөздү 2-3төн кайталайт. А бул кишиде 2-3 сүйлөм менен катар барганда бир сөз кайталоо жок. Ошонун ордуна жаңы синонимдерди, башка салыштырма сөздөрдү тапкан. Булар кимдин колунан келе бербейт. Бул чыныгы устаттын. Демек бул кишинин өнөр-канасы, чыгармачылык өнөр-канасы, көркөм өнөр-канасы, маданий өнөр-канасы бир эле бөлмөдөн эмес, бир нече бөлмөдөн турган бир чоң өзүнчө имараттай сезилди да мага. Ошонун баардыгын бияка мынакей алаканга салгандай кылып, мынакей байкелер окуп койгула, алып койгула. Кемчилик кетсе кечиргиле. Түзүк жөрү болсо менин колумду кармап койгула, же болбосо мени эметпесеңер баракелди деп кичине кол чаап койгула дегендей таасир калтырат. Поэзияга да жакын киши экен. Поэзия боюнча да бир томдугу бар, жакшы. Анан котормочулук жагы да бар. Бул Амар Хаямды которгон. Белгилүү акын Амар Хаям, акылман киши да. Муну эң сонун которгон. Буга чейин да биздин белгилүү акыныбыз урматтуу Жалил Садыков, кийиминде жазган автор, бу дагы которуп жүрчү. Биз Жалил Садыковдор менен бир окуп калдык. Ада сонун которгон. Андан кийин ошол эле деңгээлде ушу Оторбаев да которгон. Котормочулугун кийин көрдүм, кийинки ырларын окуп, Амар Хаямды катырганда, акылмандык менен. Адабиятка баягы кичинекей кезинен кызыгып, эл арасында угуп, анан ошонун баарын чогултуштун өзү кандай чоң оор жумуш. Ошол мен таң калам ушунун жөндөмүнө, шыгына, талантына, ушу жанагындай иштерди бул көп жыл директор болуп иштеди автобазаларда. Ошондо да барып, таап, анан жыйнап келген эди да. Эгерде ар бир кыргыздын атуулу ушундай болсо, ушундай адабиятка күйсө, эл жерине күйсө, ушундай иштер жасаш керек. Бизде көп кишилер бай, бирок өзүнүн туулган жерине жардам берген жери жок. Көп кишилер колунда бар, бирок өзүнүн мекенине жардам берген жери. Эме качкын иним аман болсо, дагы көп мунун оюнда көп нерселер болуш керек. Дагы ушундай эл арасында айтылбай жүргөн, жазылбай калган, бизге жетпей калган нерсенин баарын ушу чогултуп, дагы бир топ инсандар жөнүндө айтышым мүмкүн. Dastorxonda düyüm tamaq mol
жылдарда жашоонун ырахаты дем берип узак өмүр жашаш үчүн бактылуу урмат сыйды